Саламатсыңарбы, балдар? Биз бүгүнкү теле сабагыбызды баштайбыз. Теле сабагыбызды баштаардын алдында орустун улуу окумуштуусу Бутлеровдун негизги сөзү менен баштайбыз. Ал органикалык заттарды түзүлүшүнө карап айта алам жана касиетине карап түзүлүшүн айта алам демекчи, бүгүнкү сабагыбыздын темасы көмүртек жана анын түзүлүшү. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты көмүртектин түзүлүшү жана углеводороддордун колдонулушу жөнүндө кеңири билимдерди алабыз. Заттардын касиеттери, алардын түзүлүшү, атомдордогу өз ара таасир этүүдөгү билимдерди алуу менен андан ары өнүктүрө алабыз. Углеводороддордун турмуштагы мааниси аркылуу заттардын баалуулугун, заттардын биздин жашоодо керектүүлүгүн андан ары ынанабыз. Балдар, биз бүгүнкү темабызда көмүртек атомунун электрондук формуласына токтолобуз. Көмүртек атомунун электрондук формуласы S2, 2S2, 2P2. Көмүртек атомунун салыштырмалуу атомдук массасы 12 грамм бөлүнгөн моль. Ядросунун заряды +6-га барабар. Көмүртек атомунун нормалдуу абалында көмүртек атому экиваленттүү. Ал эми көмүртек атому бүүлүккөн абалда 3-4 валенттүүлүккө ээ болот. Көмүртек атомунун түзүлүшү. Көмүртек атому суутектин атому менен кошулганда тетраэдр формасын пайда кылып, көмүртек атому sp3 гибридтешүүнү пайда кылат. Көмүртек атому кош байланышта болгондо sp2, ал эми үчтүк байланышта болгондо sp гибридтешүүнү пайда болот. Балдар, углеводороддордун бөлүнүшү жөнүндө дептерлерибизге жазып алабыз. Углеводороддордун бөлүнүшү А сикилдүүлөр, составында кычкылтеги барлар, составында азоту барлар, кийинкиси сикилдүүлөр болуп 4кө бөлүнөт. А сикилдүүлөр чектүү жана чексиз, составында кычкылтеги барлар спирттер, алдегиттер жана карбон кислоталар болот. Составында азоту барлар аминдер, аминокислоталар. Ал эми сикилдүүлөргө карбосикилдүүлөр, гетеросикилдүүлөр кирет. Карбосикилдүүлөргө циклоалкандар жана арендер кирет. Эми балдар, биз углеводороддордун химиялык касиети менен таанышабыз. Бардык органикалык заттар күйүү реакциясына жөндөмдүү келишет. Биринчи, ошондой эле алкандар орун алмашуу, ажыроо, полимерлешүү реакцияларына мүнөздүү. Алкадиендер кошулуу жана кычкылдануу реакциясына мүнөздүү келишет. Алкадиендер да кошулуп алуу реакциясына кирет. Алкиндер кошулуу, полимерлешүү, кычкылдануу реакциясына мүнөздүү келет. Арендер орун алмашуу, кычкылдануу, кошуп алуу, полимерлешүү реакциясына кирет. Углеводороддордун жаратылышта кездеши жана колдонулушу. Углеводороддор негизинен 3 абалда кездешет. Газ, суюк, катуу абалда. Газ абалындагыларга буларга жаратылыш газдары кирет. Мисалы, кадимки эле биз күндөлүк турмушта колдонулган газ. Андан сырткары дем алууда колдонулуучу жаратылыш газы. Катуу заттарына таш көмүр продуктулары, отун катары колдонулат. Негизинен суюк абалындагы
Буларга нефти продуктулары кирет. Ал нефти продуктулары күйүүчү майларды алууда, баалуу сырьеолорду алууда, хлордуу кошулмаларды алууда, медицинада, өрт өчүрүүдө кеңири пайдаланылат. Углеводороддордун колдонулушуна андан сырткары дары-дармектерде, күндөлүк турмушта колдонулуучу буюмдарда колдонулат. Көмүртектин байланышы. Көмүртек атому өзү менен өзү байланышып, 4 түрдүү байланыштарды пайда кылат. Сызыктуу байланыш, экинчиси кош байланыш, үчүнчүсү бутактуу байланышка кирет. Ал эми 4-чүсү туюк чынжыр байланышта болот. Көмүртек менен көмүртек бири-бири менен байланышкандыктан булар негизинен углеводороддордун көп түрдүүлүгүн түзүп турат. Эми балдар биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Мен силерге атайын тесттик материалдарды түзүп келген. Мына ошол тесттик материалдардын негизинде бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап кетели. Углеводороддор жаратылышта канча түргө бөлүнөт? Балдар, бул суроого биз туура жооп берет деген үмүттөбүз. Кийинки сурообуз: көмүртек атомунун тетраэдрдик формасы кандай байланышта пайда болот? Мына балдар, биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Мен силерге үйгө тапшырмага углеводороддордун түзүлүшү боюнча Вендин диаграммасы менен иштейбиз. Анда эмесе балдар, кийинки сабакка чейин саламатта болгула.